Арбаңыздар, кадырман калайык. Эфирде маектөрдө бүгүн жакшы кабар бар. Атайын алыстан атарытып, жазуучулар союзунун мүчөсү, акын жазуучу Жыргал Сулайманов келип отурат. Өзүнүн жакшы жаңылыгы менен «Багажник» деген роман жазган экен. Мына ушуну элге сүйүнчүлөгөнү, элге тартуулаганы келип отурат атайын. Андан сырткары ошол жергебиздеги улуттук жазуучулардын баардыгынын дээрлик көпчүлүгүнүн китебин жарык көрүшүнө өзүнүн салымын кошуп, ат көтөргүс иш жасап келе жаткан Улуу Тоолор басмаканасынын ээси бар Жыргал Жумадин Кадыров деген. Куш келипсиздер. Бүгүн биздин студиябыз абдан өзгөчө шаң менен, өзгөчө дем менен өтмөкчү. Анткени биздин жаныбызда чыныгы тоолуктар отурат. Кыргыздардын баары эле тоолукта, булар ушул экөөлө тоолук бекен деп чычалабаңыздар. Булар эң бийик, Кыргызстандын эң бийик тоонун арасынан бири Алай куудан, бири Алайдан келип отурат. Мына ушундай тоолордун арасындагы тоодой ойлорду көтөргөн жигиттердин бүгүн ойлорун сиздер менен бөлүшмөкчүбүз. Куш келипсиздер. Мына ушул «Багажник». Эми биринчи эле баштаганда сиздерге дагы бир айтып кое турган нерсе, Жыргал өзүнүн чыгармачылыгын аябай ыкчам баштады да. Элге окшоп чайын алып кечке ушинтип жазуучу болсомбу, болбосомбу деп жазса дагы жазгандары элге жетип жетпейт эмес. Баштаганда эле элдин баардыгы кызыгып, Жыргал Сулайманов башынан эле бала кезинен жазып келе жаткандай баардыгы кол чабуу менен тосуп алышты. Анткени бул Жыргалдын жазуучулугунун өзгөчөлүгү жандуулугунда. Анын ичинде жан бар. Анын ичинде адамдын жашоосу бар. Эки адам чай ичип отурганда, сүйлөшүп отургандай, жөнөкөй жатык тил менен ошол болуп аткан окуяны ишеничтүү түрдө сүрөттөп бергендигинде да. Ошон үчүн дагы эл аябай күтүп жүргөн бир жакшы нерсесин таап алгандай, колуна тийип калса бирден менен окуп чыгат да. Эми кийинки чыгармалары дагы мына «Багажник» деп аты да өзгөчө да. Ушул чыгармаң кут болсун. Рахмат. Ошол эми бет ачар кандай өттү, кандай даярдыктар менен болду, ушул жөнүндө сөз кылалы. Арбаңыздар, урматтуу кыргызстандыктар, саламатсызбы? Сонже Жумадин агай, биринчиден баарыңыздарга ыраазычылык билдирем. Кутман таңыңыздар менен, өтүп кеткен Нооруз майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайм. Өзүңүз билгендей, мурунку жолугушууда октябрь айы болсо керек. Биз ушул «Багажник» боюнча ушуну чыгарып атам, эмне жаңылыгың бар дегенде ошондо сүйлөштүк эле. Ошол соңку 4 ай аралыгында ошол Улуу Тоолор басмаканасы Жумадин Кадыров агай, Нургүл Абдыразакова редактор эжекебиз менен аябай жигердүү иштедик десек болот. Мен өзүм 20 мертем оңдоп түздөгөнүм менен бул жерге келгенден кийин баягы солдатка барган жоокердей болуп кайрадан кийинип, кайрадан оңдоп түздөп, каш көзүм боеп дегендей бир аз оңдоп чыктык. Көп мээнетти талап кылды. Эми ушундай экен да, баягы чыгармачылыкка түрө киришкенден кийин баягы азабына дагы Жыргалдын да чыдайт экенсиң. Анан ошол акыры баягы финишке келип жеттик десек болот. «Багажник» боюнча эми мен ойлоп отурам, сөз алдыда көп болот. Бул болгону каармандар эми калың журтка аралашат. Өзүңүз айткандай, бул автордун ой толгоосунан, автордун кан тамырынан чыгып, маек иретинде кетип, ошол жарым күндүк өмүр Таабалды Тиртеев деген 21 жаштагы жаңы эле үйлөнгөн, жан дүйнөсү ушундай аппак кардай таза болгон жигит
19 жаштагы Айсулуу Тиртееванын жолдошу Айсулуу Тиртеевабыз 19 жашта. Джеймс Картер деген америкалык жездеси бар. Ал 55-60 Европа арасындагы чыныгы америкалык жездеси. 40-тардын кырындагы Иван Фитин деп коебуз. Орус жездеси, чынында эле орус салты. Андан кийин эжеси Дзинзин Тиртеева деп коебуз. Өзү кыргыз болгону менен аты ошентип коюлуп калган. Дагы бир эжеси Лакшми Тиртеева деп коебуз. Ошонун баарын эми Кудай кааласа азыда балким азын-олук сөз кылабыз. Ал эми окурмандар баягы бүйүрү кызып эмнеге антип айтылып калды, ортолорунда эмне мамиле болду. Жарым күндүк сапарда ошол Оштон аттанышып Жалал Абад таш көмүр дейбиз. Анан кийин ошо Чычкан баягы Капчыгайынын сулуулугун сиз айткандай сүрөттөп, Төбө башы ала белди аралап, аппак карларды аралап, бир күндө 4 мезгилди баштан өткөзгөн Тиртей, Тыртай атадан тараган Тиртеевдердин юбилейсинин жан дүйнө парасатын Жалал Абад шаарында килеген бир жарым мүшөк акча таап алышып, аны таап алды Тиртеев таап алып, ошону берсем бербесем деген түйшүк менен келет да. Ошонун арасында ушундай сонун роман жаралды, Кудай кааласа. Анын баягы подтекст деп коебуз, андан кийинки идеялары, ойлору, бардык башка нерселерин Кудай кааласа окурман өзү дагы карап көрөт, сынчылар да айтып көрсүн. Эми биринчи баягы линиясы жөнөкөй аңгеме баян. Ошол бир туугандардын эле жолдогу түйшүгү, бир туугандардын ортосундагы мамилеси, анан тиги акчага болгон мамиле деп ушинтип келебиз да. Бишкекке чейин келип отурат. Анан кече Эсенбай Нурушев агайыбыз айтты эле, мен көлдө жатып окудум, Шакаба экен жыргап окудум. Бир ушу жарым күндө ушу 268 баракка эме кылыпсың депчи, мында батыр ийүүсүн деп. Ошо устаттар айтып жүрөт да, эми жазуучу чоң нерсени кичине кылып, кичине нерсени чоң нерсе кылып көргөзүп, эми буюрса эл таразы эл сынчы дейт, элге аралашат деген ниеттебиз Кудай кааласа. Жакшы экен. Мен айтып атсаңыз неме эсиме түштү да. Бул эми булардын эле сапары эмес, бул өмүр сапарда. Ана мамлекеттин сапары. Туура айттыңыз. Мамлекеттин эгемендүүлүктү алгандагы сапары ошол түндүк түштүктү байланыштырган жолдун арасында калды. Анын арасында ыйы бар, кубанычы бар, канчалык нерселер бар. Ошол жолдун арасынан көп алтындай болгон ойлорду таап алса болот да. Анан ошону изилдеп, ошону байкап, ошол жылт эткен ойлордун бардыгын жана кум төрдүн алтынын казгандай уже каза баштаганыңыз аябай сүйүнө турган нерсе да. Анын арасында көп окуя бар дагы. Ак жол той болсун. Эми Жумадин мырза, сиз жөн эле мындай жөн эле адамды жандай бербейсиз да, мен билем. Аябай табитиңиз укмуш. Анан кийин бул жагынан сизге мен өзүм аял киши болсом дагы ушундай болуп калсам болмок экен деп суктана турган адамсыз да. Бүт бардыгын тандап, керек болсо тамакты да тандап, керек болсо баскан турган жерди да тандап, убакытты дагы тандап, үнөмдөп, анан элдин баарына кыйнап китеп окутуп, ушинтип жүрөсүз. Анан ушул Жыргал деген жигитти жандап калышыңыздын себеби, анан сиздин басмаканаңызда барып китеби чыгып калганынын себеби, эми ушу биздин инибиз жөнүндө бир сөз кылып көрсөңүз. Жакшы болот. Жыргалбек Сулаймановду, замандашыбызды, азыркы учурдун көрүнүктүү жазуучуларынын бирин мен көп жылдан бери тааныйм, бир 15 жылга чукулдап калды окшойт да. Анан кийин баардык чыгармаларын окуп чыккам. Анан утуру кийинки чыгармасын жазган сайын изденип атат, өсүп атат, өзүн таанып атат жана чыгармачылык бир жаңы ийгиликтер жаратканга жетишип атат да. Анан Багажник деген романын мен кунт коюп 1,5 сер окуп чыктым. Дагы бир сер окуп болушум керек. Анан мага китеп толугу менен менин купулума толду. Жакшы издениптир. Анан кийин адабиятта, дүйнөлүк адабиятта, бир эле Кыргызстанда эмес, символизм деген түшүнүк бар. Бул бир кайман айтуу. Кайсы бир тарыхый себептенби, кайсы бир олуттуу бир турмуштук кырдаалданбы, кайсы бир ойду
түз айтпай мындай кагаз короп жылуу жумшак кылып, жеңилирээк кылып, оңоюраак кабыл алганга ылайыктап, же болбосо өтмө маанинде айтылат да. Анан мына жана автор өзү айтты. Bir karmandın atı Lakshmi deydi. Bir karmandın atı Tsinzin deydi. Bir güyevala Amerika'dan deydi. Bir güyevala Rusya'dan deydi. Bul degen söz bayağı globalizasiyanın жүрүп аткандыгы. Бул Кыргыздын ошол дүйнөлөргө чачылып кеткенин. Ооба. Чачылып кеткенден дагы чачылбай ичинде тургандарга глобализация канчалык оң таасир этип атканын жана канчалык терс таасир этип аткандыгын көрсөтөт. Андан сырткары Ош Бишкек жолу Кыргызстандын эки бөлүгүн түндүк менен түштүгүн байланыштырган өмүр жолу. Ошол жолду басып өтүү бул өмүрдүн бир бөлүгү да. Анан кийин эмне үчүн ошолор атайын келе жатышат? Тойго катышабыз деп келе жатат да. Оштон чыгыштыбы? Тойдагы символика да бул дагы, тойдагы. Анан той да бар. Символика, тойго келе жатышат. Той бул өзү айткан символика да. Анан азыркы той жакшы, бул жакшылыктын бир жеткен чеги да. Бирок бүт баардыгы тойго байланып калгандагы анча жакшы эмес да. Андан көрө алар тойго катышабыз эмес, бир концерт көрөбүз деп келсе, же болбосо бир маданий иш-чарага катышабыз деп келсе, балким башкачараак болушу мүмкүн. Бирок Тиртей деген аксакалдын бала чакалары баары чогулуп алып, анан кийин тойго келе жатышат. Кыргыз эч концерт эч нерсеге анчалык ооракерчилик менен келбейт. Бир гана тойго ошондой ооракерчилик менен келет. Анан тойго барсаң тоюп бар деген макалды аткарбай ачка келип атышат да. Андай эске алган жок. Ооба. Шашып калышты. Анан жолдон жарым мüşөк акча таап алды, ал аты да таап алды экен. Анан атайлабай, ооба, атайлабай кокустан бир ошондой шарт түзүлүп, анан акча таап алып, анан кийин бул да өзүнчө чоң сыноо. Акчага даярдыгы жок киши чоң акчага ээ болсо баш айланып калат да. Мээси тетириштеп баштайт. Дагы жакшы таап алды, бир кыйла даяр экен. Араң ошондо да араң зорго өзүнө келип, анан кийин ойлонуп баштайт да, ушуну эмне кылайын? Өзүм эле ыйгарып алайынбы, же туугандарым менен бөлүшөйүнбү дейт биринчиден. Же болбосо өзүм эле ыйгарып алайынбы, эч кимге бербей эле коеюнбу деп дагы кыйналып атат да. Эч кимге бергиси келген жок. Жанындагылар билген жокпу? Жанындагыларга жашырып баягы бир мындай бир оң келди, анан кийин жандагыларга айткан жок. Биринчи дароо айтайын деди, бирок шайтан деген бар да. Айтпай эле койбойсуңбу деп көндүрүп, анан ошон үчүн айтпай келе жатты, бирок жаман кыйналды бечарачы. Анан мына ушул нерселердин баардыгын абдан көркөм, ишенимдүү кылып, сүрөттөп жүрүп отуруп, анан кийин жыйынтыгында бирок сонун жыйынтыкталат. Акча сыноосунан таап алды өтөт, бирок Кудай сактап өлүп калабыз деп араң өтөт да. Бар бергиле. Мен окуп чыгышым керек экен. Ошон үчүн бул өмүр бою акча таап алам деп жүрөм да мен дагы. Анан мен ушул жерден кичинекей бала кезимен эле бир кызыктай да. Ушу бир жерде эле акча жаткандай боло берет мага. Акча таап алгандар көп экен, бирок мен сураштым. деген ошол жерден менде бир ой пайда болду. Сурагым келип атат Жыргалбек мырзанын өзүнөн. Эгер таап алды эмес, Жыргалбек өзү ошо жарым мüşөктүн жарымын кокустан таап алса, эмне кылат эле? Жыргалбек өзү. Чын айтканда, эгер мен акча таап алсам, ойлонбостон эле ошол ээсин апарып бермекмин, ээсин издеп чыкмакмын да. Бул жерде 21 жаштагы эме болуп атпайбы? Жашыраак болуп калат. Жыргалбек өзү бир машина, эки машина акчаларын көргөн болуш керек, анткени банкта иштеген да. Анан ушул акча таап алган жерин айтып берейин. Бул жерде агай жакшы айтпады, символизм бар депчи. Булар Жалал абадка келишет дагы. Анан бул багажникте келет да. Чыгарма багажник дегенде, багажникте келет дагы. Бул 20-жылдын ковид айлары да оору жукпайт, фармация мафиясы ардинке дешип, анан баягы маска тагынып, учурашпай тамактанбай калбадыкпы? Ошондуктан тиги башка машина менен кетиге таксилер жүрбөй калган, самолеттор учпай калган. Анан булар ошон үчүн таап алды, багажникке кетип атат да. Калганы машинада отурат. Эмнеге таап алды? Оруп калдыбы? Жок, орун жок. Карасаңыз алдыңкы рулда Джеймс Картер отурат. Ал жанында Иван Фитин, аркада Цзинзин, Лакшми, Айсулуу Тиртей, бешөө. Орун жок калгандыгы үчүн кысылып отурбай атат. Багажник өзү макул болуп атат да. Кысылып отурса ору жугуп калышы мүмкүн. Ордон чыкпайт, жөн эле такыр кысылып калгыдай, багажникке жатып алса, кененирээк барышы мүмкүн болчу. Барабыз депчи. Анан бул баягы машиналар барбы, аркасы көрүнө турган ушундай машина. Анан ажатканага барбай калат, Жалал абадка барганда тиги ошол
бир бажасы чай куюп берем деп чакырып калат телефон. Алар ошо ашта отурушканда бул баягы ажатканага барам дегенде баягындай кадимки эле курорттогу жыгач эшиктүү ажаткана болот, эшигин тарткыласа жабык. Анан баягы уйга жөгөн салабы үйрөнгөн адат калабы деп туруп анан кийин багарлап кирет. Эми тоо ташта чоңойгон кыргыз ошентет, анан баягы бактын ичине кирип кичүүз арасын бошонуп караса жерде таранчынын балдары жаткан болот да. Бул дагы бир ушул кульминациясы ушул жерде. Анан бул боору ооруп баягы мерт кеткен балдарды ошо жерге берем деп эме кылат да. Эңкейси жанында чалажан ошо эне таранчы менен ата таранчы жаткан болот. Аларга анан бул баягы сууга ажатканага баргандан колунда желим идиште суу болот. Сол суунун баягы башына кичине суу куюп баягыларга суу берет. Суу берет. Бул эми авир деп койсок болот, ага айтканда авир менен өзүнүн авири да. Анан жерге берем деп туруп, ушул жерде анан караса бир чоң таш турган болот. Анан ташты бут менен бир тепсе, ошо жери жумшаараак болот, ошол жерден чукуп киргенде ошол жерден акча табылат да. Таранчылар жерге берем деп туруп ушул жерден окуя башталат да. Анан ошону алып атып тиги көп түмөн ойлор кылып атат. Бирок баары бир эмени таранчылын балдарын жерге берет. Анан тиги эки эне таранчы менен ата таранчы жан келип суу ичкенден, суу деген өмүр да бул, жашоо. Баардык нерсе суу менен байланышкан жашообуз. Өрт, сууну адам эч качан баягындай тажабастан карайт дегендей, тиги эки эне таранчы менен ата таранчы тиги акчаны кармап отурганда экөө чыйпылыктап калат. Бул кандайдыр бир белгини берип дегендей. Анан ошол таранчылар чыйпылыктаганда биринчи ошол Табалды Тиртеевдин агай айткандай ушу берем деген ой жанат да. Ой жөндөн жанбайт да. Ал акчаны таап алып туруп биринчи кыялданат. Бишкекке келип дароо эле мындай өтө кымбат сонун ремонту менен үй сатып алам дейт. Баардык адамга үй керек да. Үй сатып алам дейт. Анан кымбат баягы эр жигитке ат керек деп машина алам дейт. Анан бирок бул жигит жакшы экен. Ошо көчөсүндө бир башына таш тийип, оор жаракат алып, эч кандай акча, азыр акча топтоп атышпайбы? Ошол нерсени 4 жыл мурда эле жазып койгон экенмин да. Ошол адамга, жаш балага акча жетпей, ошол балага акча берем деп жакшы ниет кылат да. Пикири жакшы болот. Анан балдар үйүнүн ойноо аянтчасы. Ошол жер баягында ботала болуп улайга жаткан болот. Ошону көк майсан кылып берем деп жакшы пикир кылып, аралаш ой болуп атканда анан эки таранчы чыпылыктап калганда жок дейт. Мен буну ал жакка сарптабайм. Мен буну азыр барып туруп ушул администрацияга эжеме айтып, ээсине тапшырабыз деп отуруп анан кийин тиги булардын жанына барып ошентип эми ачыктайм деп атканда ошол каармандын аты дагы Шайтан Напси деп таанышат, бирок ал жерге келгенде жашы 55-60-тардын оропарасындагы курсагы чедирейген тазбаш киши келет дагы, келип эле арактан баягы бажаларын тиги кишилерге коюп, силер жакшы отурат экенсиңер деп атып, акча дүйнөнү башкарат, акчаң болсо баардык маселең чечилет, телегең тегиз болот деп сүйлөй баштаганда эле Табалдын пикири дароо өзгөрүлөт да. Жок, акчам болсо демек мындай болот экен, мындай болот экен деп туруп эле акчаны ачыктабайм деп анан жалганды ышкырта баштайт. Жалган сүйлөгөн сайын ишенимдүү болуп, өзү баягындай ондай жалганчы, калпычы боло баштайт да. Өзү дагы тан берет. Көрсө, чындыктан жалганга ооп кетүү, актан карага ооп ушунчалык баткуу болот экен деп өзү дагы мындай ушу кара каптай баштайт да. Ак жүзүн, ак дүйнөсүн кара боло баштайт. Ошентип бул нерсе убактылуу ошентет. Бирок жолду ката таранчыларды көрөт, шайтан дагы анча мынча келип калып турат. Ал киши шайтандын аты. Ошол жашоо тиги жолдо учурашып турат. Жолду ката ушул акчаны берем бербейм деп багажникте кысылганы бир азап, багажникке оңой эле кетем деп ойлогон да. Анан бул эжеси козучак деп эркелетип коет. Анан ойлойт, козучак деген мен чындап эле айткан экен да. Бул койду жүктөп жүргөндө байкуш койду тоготпочу элек. Азыр кой жарымда болсо бетинен өп жыттамакмын дейт да. Булчу кичине ушундай тамаша жерлери дагы бар. Анан кыскасы аягында бул ага айткандай ошол кульминациясы баары бир нары бар. Бери келет, бир акшым алат, акшымды деле бул булгап салат. Кийин баягы бир жаналгычка окшош бир эмелер келет да, ошолорду көргөндө эле баягы шымын жайлап коет, тамагында жутам деген чучугу дагы кекиртегине буулуп өлүп калайын деп араң зорго бери келип анан кийин ушундай нерселер болот да. Алганын өзүбүз окуп алалы эми. Жакшы нерсе экен. Бул мындай болуп атат да. Баягы бир бизде көп революция болуп кетти го. Мен ошолордун арасында жүрдүм да. Анан ошолордун арасында жүргөндө мага бир ой келди да. Эми Кыргызда генийлер жаралат деп өзүмчө ушинтип ойлонуп атам да. Жазылбаган шедевр чыгармалар жазылат.
Себеби биздин жан дүйнөбүз аңтарылды, заман таптакыр биз ойлогондон өзгөрдү. Эми баягы тосулуп жаткан нерсенин баары чыгат деген деп мен өзүм ошону ойлогон деле жокмун. Ошондой бир нерселер менин мээме келип атат да оюмачы. Анан эми азыр биздин элибиз ошол айткандай эле көп мындай баягы спорт жагынан жеңгендер, ырчылар, кыскасы дүйнөгө таанылгандар, жакшы чыгарма жазгандар мурдагыдан да көбөйүп атпайбы? Бизде кээ бир адамдар бар мынтет да. Азыр көрүнгөн адам өзүнүн каалаганын жасап атат. Азыр өзүнүн каалаганын бирөөнү бирөө кой деген адам жок дейт. Ошол да жакшы нерсе экен. Ошонун ичинен иргелет экен. Ошонун ичинен жакшысын өзү тандап ала турган да мезгил келет экен. Башында баардыгын көрөт экен да, анан акырындап жүрүп отуруп жана халтурадан чарчайт экен да. Анан эми баягы тумандаган ойлордун баары тазарып, жана булганган суунун баары тынып келатат, туурабы? Анткени ушул сиз ошол жердин өзөгүн кармап турган, ордосунда отурган адам катары чыгармаларды окуп атып байкап аткандарсыз. Башында акча үчүн китеп чыгаргандар болду. Эми азыр идея үчүн, өзүнүн ою үчүн чыгаргандар көбөйгөндүр. Кандай дейсиз, кандай? Кийинки кезде кандай болуп атат жумуштар? Китеп жазгандар көбөйдүбү? Китеп жазгандар албетте көбөйүп атат, бирок сапат жагына көңүл бөлүп башташты да. Терең маанилүү анан жазуучулар, акындар, деги эле чыгармачыл адамдар чоң даярдык менен, чоң жоопкерчилик менен ушул чөйрөгө келип башташты. Себеби биринчиден өздөрү убакыт корутот, өмүрү кетет. Экинчиден окурман дагы убакыт корутот да. Анан ошол өзүнүн убакытта пайдалуу корош керек, окурмандын убактысы да пайдалуу корош керек да. Мына ушуну дагы сезген авторлор калыптанып баштады. Анан мына жана өзүңүз айткандай болуп, бизде маданият, адабият, өнөр, спорт жанданды. Экономика дагы көтөрүлүп аткандай абалда. Анан бул деген баягы 60-70 жылдары Кыргыз Республикасы, Совет Республикасы бир өтө жакшы ийгиликтер жараткан эле да. Кинодон, адабияттан, баардык жактан. Ошонун дагы бир кайталануусу болот окшойт деп ойлоп баштадым. Ишенип турам. Болгону ал өзүнөн өзү аткарылбайт, ага баардыгыбыз катышышыбыз керек. Мына телевидение катары силер ошону чагылдырышыңар керек. Изденген жазуучу катары Жыргалбек токтоп калбай дагы издениш керек. Басмада иштеп аткан жоопкер адам катары мен дагы жана замандаштарыбыз, окурмандар дагы аябай терең билимдүүлүктү көздөй умтулуш керек. Ошондо чоң ийгиликтерди жарата алабыз. Ал эми муну багажниктин темасы кыргызча эмес болуп туруп атат, багажник деп. Бул эми багажник бул машинанын арткы жүк салган бөлүгү, кичинекей бөлүгү. Машинанын өзүн дагы орусча эле кабыл алганбыз, ал эми эл аралык терминде. Анан каармандар ошо төө ашууга келип туннелден өтө турган жерге жакындаганда, ошондо анан бир күйөө бала, Фитин деген күйөө баланын бир мурун эле байкап жүргөнүн айтабы, же ошол жерден ой келе калабы, акылына сала береби, сен кейбей эле кой дейт. Багажник деген ал тар нерсе, бирок биз баардык учурда тар нерседе жашап атабыз, кысылып жашап атабыз. Акча жетпей атканда бир кыйналабыз, жумушка орношо албаганда бир кыйналабыз, бала чакабыз үй бүлө куруп той өткөрөлү дегенде дагы бир кыйналабыз. Баардык учурда эле кыйналып жашап атабыз деген ойду айтат да. Өтө кызыктуу ойду айтат. Мен китепти окуп атканда ошол жерине келгенден баштап анан бир абдан ыраазы болдум да авторгочу. Ушундай бир табылга таптыр. Жалаң эле окуя кылып кетпей, терең маанини дагы жөнөкөй турмуштун бир нерсесинен терең маанини алып чыгып атат. Жыргалбек азаматтык кылган экен деп жана айтып өттүм го, Жыргалбектин бүт эле чыгармаларын окуганмын депчи. Айрыкча Жылан эне деген романым бар. Ошондо өтө чеберчилик менен жазган эпизоддор бар, жана бошураак иштелип калган жерлер да бар болчу. Анан көрсө ал кезде Жыргалбек бир эле шилтем менен иштеп койчу экен. Азыр эле жазып бүтүп эле интернетке жарыялап. Дароо чыгарып кеткен. Ошо менен кетишкен. Андай дүйнөлүк адабиятта бир эле адам болгон, Достоевский Федор Михайлович. Ал нары бери басып жүрүп анан диктовка кылып эле биздин манасчылардайчы. Анан ошонусу эле шедевр деңгээлде болчу. Анан мен эскертим, Жыргалбек кой антө көрбө. Болбойт дегенде 3 жолу көчүрүшүң керек. 5 жолу көчүрсөң андан жакшы болот. 10 жолу көчүрсөң
өтө укмуш болот десем ошо мага ишениптир. Анан кийин Көчүргөн сайын Ооба, өзүң редактор этип жүрүп анан отурасың. кийин канча жолу көчүрдүм? 21 жолу. 21 жолу көчүрүптүр. Бул башкарманыз 21 жашта, өзү дагы карасаңыз ушунда 21 жолу ушундай болуп калган. Анан кийин бирок эмнегедир чала көчүргөн окшойт. Анан биздин колго тийгенден кийин 3 жолу баягы болду. парпалаңдап эле шаштырып Кайра келип 3 калды. жолу көчүрдү. Ооба, кайра шашып эле келди бир 2-3 жума деле чыгара калалы депчи. Өзүмдөн келди да баягы. 2-3 жума деле чыгара калалы деп анан мен карап туруп эле эмнегедир андай мүчүлүштөр мурунку чыгармаларында жок эле да. Жөн эле сүйлөмдөрдө эле бир орунсуз сөздөрдү пайдаланып ийген. Анан ошолорду мен бир сере карап туруп анан убактым жетпей Нургүл Абдыразакова деген дагы бир мыкты кызматкерибиз бар, ошого көрсөтүп бердим. Ал 3 сыйра оңдоп чыкты. Андан кийин мен оңдодум. Анан өзү кайрадан 2 оңдоду. Ошо менен 27 жолу оңдодум да бул 25 китепти. жолу. Аябай ийилеп чыгар да. Абдан ийленди. Анан жакшы абалга келди. Камырдын наны жакшы болот да. Ооба. Анан эми окурмандар дагы жакшы кабыл болуш керек. Албетте баягы окуя кылган окурмандарга оорураак болушу мүмкүн, бирок ой кылган окурмандарга кызыктуу болот. Жакшы рахат алат. Анан биздин турмушту күзгүдөн көргөндөй кылып ушу китептен көрө алат да. Жакшы экен. Бул сиз айтып атсаңыз эмне эсиме түштү менин. Негизи биз мындай басып туруп кадимки адамдарда жашап атканыбыз менен ар бир мамлекеттин өзү деле анын ичинде жашап аткан адамдар деле багажниктегидей жашап атыптыр да. Кысылып, чүнчүк, укуктары чектелген жашоодо жашап атабыз да. Азыркы адамдардын образы экен да демек. Ал бир эле Кыргызстан эмес, бүт дүйнө жүзүнүн жашоосу ушундай да. Бул эми бул жакшы бир нерсени жукканы мен ойлойм Султан Раевдин да жарыгы тийип турат да бул жигиткечи. Тийдиби же тийген жокпу? Тийип турат окуйбуз да. Эми азыр которуп алып кошо чыгармасын жазбаса дагы, күнөөгө чыгармасын көрбөсө дагычы, баягы кыргызда сөз бар эмеспи, жакшыга жанаш деген. Анан кийин мындай кайсы адам менен негизи ээрчишип алып жүрүштүн деле кереги жок экен. Эгер сага устат болсо, ал кайсы жер шарынын кайсы бурчунда турса дагы сага жарыгы баары бир тийип турат экен. Ооба. Анан аралык, мезгил деген нерсе бул адамдын бул сырткы жашоосунда экен да. Анан мындай бир өзүнчө бир ошол жактан жарык келип турат да. Анан өзү негизи гениальный ойлорду ойлогон, аябай ой баккан жигит эмеспи ал Султан Раева агайыбыз дагы. Анан бир кезде эме кылып койгондо, эмдеп домдоп дегендей. Анан устат болуп жүргөнү дагы мындай өзүнчө жакшы нерсе да. Бул чыгарманы окуп чыккандыр же окуп чыга элекпи? Агайга дагы мен жөнөттүм. Агай окуп чыгам деп эме кылды, сүйлөштүк. Окуп чыкса анан пикирин айтса, кишиники дагы аябай неме да. Бишкектеги дагы ошол көрүнүктүү адабиятчыларга, сынчылар Кудай кааласа бүгүнкү ошол талкууда биз улууларга дагы сөз бере турган болдук. Анан мурунку кечелерден айырмаланып жаш сынчылар да бар экен. Ошо Кудайга шүгүр уучубуз кур эмес экен. Алар дагы ошо өзлөрүнүн табылгаларын эми биз жазуучу эмоция менен жазып коебуз да. Ага айткандай катары кеткенде агым келгенде байланышкен согосунда жөн комуз серткендей кылып эле токтогул атабызга уруп киресиң. Анан кийин тиги биз эми анын аңтар теңтер асты үстүндөгү агымдар байкалбайт бизгечи. Ошону тиги сынчылар көрүп сууруп алып чыгат. Азыр мен да сиздерди угуп отуруп өзүм да кээ бир нерселерди азыр эми сезе баштадым. Эми баягындай. Бирок эми бул Кыргызстан боюнча деп коет элем. Мен муну батыл эле айта алам. Жазуучулардын чыгармаларын талдоодо, аларды сындоодо Жумадин мырзадан эч ким өтүп кете албайт. Албетте. Анткени Жумадин мырза ар бирин колдон өткөрүп отурат да. Агай Кудай кааласа башкы баяндамачы болот бүгүн. Анан ошол жерде устакананын башчысы да кыскасы мындайча да узанып кухнясынын баардыгын билет. Анан мен айтып атпайм, жөн эле кишини жандай бербейт. Анан айткан сөзү баалуу да. Анан жанагы айткан сөздөрүндө дагы мен аябай эме кылып сүйүнүп отурам да. Жакшы биздин Кудай буйруса кыргыз адабиятыбызда өзгөрүүлөр болуп аткан экен, жаңылануулар.
Анан баягы жаштар жаңы күч, жаңы дем, жигер менен, аябай умтулуу менен келип атышат да. Анан Кудай буйрса бир кайра дагы бир алтын доор дейбизби же бриллиант доор дейбизби, бир доор келгеле жатат да. Адабиятыбызда кандай доор болсо дагы келсин ошо. Жаман доордон көрө жакшы доор жакшы. Жакшы доор келе берсин. Ошо доорлордун астанасын аттап калдык деп ойлойм мен. Буйруса төрүнө өтүп, бир жыргап, тердеп ургап, чай ичип отура турган күндөр келсин. Анан Жумады мырза менин дагы бир өзүмчө бир сүйүнүп бир табылган бар да. Ушул жыргалдан табылган бар менин. Анткени ошондой нерсени баягы журналист катары өзүңө кээде мындай сабак катары алгың келет да. Биз көпчүлүк учурда жакшы нерсени алып чыксак экен, бир өзгөчө нерсени алып чыксак экен деп ошонун ар бир нерсесин изилдейбиз. Анан ошо жыргалы келгенде мага эмнеси менен неме кылды, таң калтырды. Бул поэзияны эле окуп эле отуруп калчубуз да биз. Анан жазуучулардын чыгармалары ал эмне жөнүндө сөз болуп атат, эмнени айткысы келип атат. Анан жөн эле ушул бул чыгарма бул жөнүндө, бул чыгарма тиги жөнүндө деп коет элек. Бирок ошонун эң кульминациясын жакшы жерлеринен кичинеден үзүп алып, адамдарга монолог катары айттырса деле болот турбайбы? Ооба. Ошону мен жыргалдан көрдүм да. Анан ошо жаш балдардын бардыгын, студент балдардын, окуганга кызыккан балдардын бардыгын тизип алып, анан окутуп атыптыр да. Анан сиз да окуп бересиз деди. Мен аябай сыймыктандым. Апе, мен дагы окуй турбаймынбы депчи. Анан ошол жерде мен да окудум. Кыскасы ушундай бир ушул окуп берсе, ушул менин кечеме катышып калса деген жакшы ниеттеги адамдардын бардыгын катыштырып көркөм окуткан да. Анан азыркы кечеси ошондой болгону турат болуш керек деп саат 3 болбой аябай шашып атам мен. Анан мындан аркы кандай пландар бар, Жыргал мырза? Эмне иш кылып атасыз? Ош деген экинчи борбордо жашап жатасыз. Ал жакта жазуучулардын акыбалы кандай? Биринчи сиздин баягы жогоруда айткан пикириңизге улап кетели. Буюрса бүгүнкү бет ачарда дагы, талкууда дагы ошол көркөм окуу болот. Мен ойлоп атам, бизде ошол өзүбүздүн ошол бул такшалган деп койсок болот, дасыккан өз акын жазуучуларыбыз чыгып, анан өнөр адамдары, эмгек сиңирген артисттери дагы бар. Ошолор кирип, анан жаштардан да бир эки кошуп койдук, мындай ширинирээк болсун депчи. Анан ошол мен азыр сиз айтып отурсаңыз бир мага идея келди. Жандуураак өтүш үчүн ага эме кылсак, ушу залда отургандардын да каалоочулардан бир экөөнү кошуп алсак да. Ал жерде өтө жандуу болот. Жандуураак эмес. Ошондо колду көтөрүп эле каалоочулар барбы десе. Жап жандуу болот. Бир экөөнү кошуп туруп, адамдар өздөрү аралашканда гана кызыгат экен да. Адамдарды аралаштырып кошуп койсок көркөм окууга. Микрофондо колуна кармаган киши же трибунага чыккан киши же алдына чыккан киши элебей алмак-салмак болуш керек да. Ошондой кылсак, сыяктуу болуш керек. Ошолордон кошуп. Талаш тартыш деңгээлинде. Анан кайсы бир деңгээлде жанагы КВНдин форматын пайдаланышыбыз керек да. КВНде кыска нуска айтышат, 2 мүнөттөн ашык сүйлөшпөйт. Бирок ушундай терең ойду аябай бир учкул идеяларды айтышат, күлүп жыргашат, ырахат алышат да. Ошон үчүн убакытты дагы ал жерде өтө сарамжалдуу пайдаланганга аракеттенебиз. Кудай буйрса. Сөзгө да сараң болуш керек. Муну китептин бир жүзүн жарк этип эле көрсөтүп алышыбыз керек да. Кудай кааласа. Жакшы. Оштогу жазуучулар иштеп атышат, жакшы баягы сиздер айткандай жалпы баягы кандайдыр бир өзгөрүү бизде деле билинип турат. Баягы мейнстрим деп коет да, англис тилинде. Кыргызча баягы жылуу шамал деп коет, баягы океанда ушул жүрөт экен да. Мында ушу жылуу шамал келгенде баягы түндүк жана түштүк Арктикадагы муздар эрип, бул жака кошулат экен. Ошол мезгилде баягы морской котиктер, түлендер, башкалар дагы терисин баягы жүндөрүн алмаштырып, алар да төлдөп дегендей, ушу бир сонун мезгил болот экен. Ошо эле бизде деле ошондой бир жылуу агым биз жакта да каптады десек болот. Бизде баягы кыргыздардын сөзү бар го, биздин көчөдө да майрам деген, ошо майрамга окшош майрам боло элек, бирок ошо майрамдын жышааны келип турат. Жазуучулардын көчөсүндө майрам көбүрөөк болуп турса жакшы да. Ошондой жан дүйнө инженерлери көп мезгилде алар курсак ач болсо дагы бирок баягы калемин көтөрүп талбай эмгектенип атышпадыбы? Бул ушул нерсе экен да.
ач токко, башка куржунун толуусунда боштугуна карабайт экен. Иштеп атышат, эмгектенип атышат. Болгону азыр бир аз кыйла жакшы мүмкүнчүлүктөр пайдаланып, башы көтөрүлүп, көптөгөн иримдер түзүлүп дегендей ошондой болуп атат. Шаарыбызда дагы азыр жаңы мэрибиз келген. Бизде азыр эң популярдуу баягы снос деген сөз эме болуп кеткен ошондой. Бирок ошентсе дагы баягы өзгөрүүлөр жакшы жака деп ниет кылабыз. Жолдорубуз оңдолуп дегендей, Кудай кааласа, элдин маанайы дагы күндөн күнгө жакшырып кетип атат. Анан жазуучулар эми баардыгы ошол бизге даяр материал да. Кандайдыр бир жерин алып каласыз, кайсы бир жерин ойлонуп отура калабыз. Ошол нерселерди бүгүнкү күндүн ошол реалдуулугун китептерге түшүрүп. Жыргал мырза, туура айтасыз. Биз аябай улуу өзгөрүүлөрдүн күбөсү болуп жатабыз. Мезгил менен мезгил, доор менен доор алмашкан учурлардын күбөсү болуштун өзү дагы бул зор бакыт экен да. Бул көрүнгөн эле пенденин маңдайын жаза бере турган нерсе эмес экен. Ошол жалаң жакшы кишилер бир мезгилде төрөлүп алыппыз да. байкабай десек. Анан реформаларга туш келип калыппыз да. Анан ошону туура пайдаланып атыппыз. Ошол реформалардын болуп атканы жакшы нерсе да. Биз ошол нерседен, ошолордун кумдун арасынан алтын издегендей биз өзүбүзгө керектүүсүн алып жүрүп отурушубуз керек да. Мисалы үчүн бир кездерде мындай шаарды аралап баратып, Кыргызстанды аралап баратып, биз бир жакшы күн көрөр бекенбиз. Ушу Кыргызстан бир элдин шаарына окшошо экен. Бишкегибиз бир шаарга окшошо экен. Же колхозный базар болуп эле жүрө берет бекенбиз деген менде өзүмдө ушундай жеке ушундай ойлор да болгон да. Эми азыр мындай басканга кичине кеңири орундар болуп калганына, демек биздин баса турган жолдорубуздун баарын эле үйлөр курулуп кеткен экен да. Алардын баары кызыл сызык экен. Биз каяктан билебиз? Ушундай болот турбайбы деп эле жашап жүрө бергенбиз да. Көрсө ошонун баарын иретке келтирген адам болсо эле иретке келип эле отуруп калат экен. Бирок ошонун ичинен биз жазуучулардын, акындардын милдети жакшы чыгармаларды таап алуу да. Биринчиден көп окушубуз керек. Экинчиден түшүнүп окушубуз керек. Ооба. Үчүнчүдөн жеке жашоодо пайдаланышыбыз керек. Туура. Төртүнчүдөн аябай кыйналып, кысталып отуруп бир жакшы чыгармаларды бергенге аракет кылышыбыз керек. Анан кийин өзүбүз жазган нерселерди, чакырыктарды өзүбүз көрсөтүшүбүз керек да. Көбүнчө эл окусун, эл жасасын. Мага мындай эле болот дегендей жок көзтерден чыгышыбыз керек. Отурганда эле жакшы нерсе бирокчу туура кылып атасыңар. Силердики эң туура депчи. Мен ушундай кээде адамдар болот го, Жыргал мырза. Бул сиздин чыгармачылыгыңызга да аябай керектүү нерсе да. Бул Жумадин мырзачы мындай да. Жакшы да көрүп кете албайсың, жаман да көрүп кете албайсың, алыс да кете албайсың, жакындап да бара албайсың да. Мындай көргөндө китеп оку дебесе экен деп турасың, баары бир китеп оку дей берет. Анан китеп оку десе деле болбой эле барып сүйлөшкүң келе берет. Анан сенин эң кемчилигиңди айтат да, китеп оку депчи. Анан биздин эң жаман жерибиз отуруп алып ошо китеп окубайбыз. Анан бир жолу дагы эфирге чакырсам, бир жылда 100 китеп окушубуз керек экен. Орточо изденген адам 52 китеп окуш керек. Жакшы изденген адам 104 китеп окуш керек. Эң жакшы изденген адам 156 китеп окуш керек бир жылдачы. Эми ушунча китепти мен өзүм оюмда ойлойм да, бир китепти окуш үчүн 2 жолу кайталап окусаң, анычы. Анан жыл бою ошо китеп окуп жүрүп отурат экенсиң да. Бул жерде китеп десе, кино көргөндө китеп катары кабыл алына берет. Бир жакшы ал деле маалымат булагы, китеп деле маалымат булагы да. Радио берүү уруксат деле китеп катары кабыл алса болот да, бир жакшы. Анда мен жакшы эле, мен эртең менен жалаң немелерди угам да, мындай жакшы ойлорду айткан көрсөтүүлөр болот го. Көрсөтүү эмес, аудио китептер, орусча болобу, кыргызча болобу. Радио бул үн түрүндөгү китеп да. Үн түрүндөгү китептерге көбүрөөк берүү түрүндөгү китеп. Ошол үн түрүндөгү китепке көбүрөөк, анткени убакыт тар болуп атат да, биздин эмебиз убактыбыз тар. Анан көпчүлүк учурда ошол аудио китептер бизге жардам берип атат да. Бирок китеп окуганга эчтеке жетпейт. Окуш керек экен жакындан, ооба. Окуй берсең көзүң да куч болот экен, көзүң иштен чыкпайт экен да. Анан бара биз көзүм көрбөй калды дегенди китеп окубай койгонубуз үчүн көзүбүз көрбөй калат го дейм. Анткени окуй берсек көнүп калат да, китеп окуй беребиз да. Туурабы? Эмесе элге журтка жакшылык сөздөрүңүздөрдү айтып, жакшы ойлоруңуздарды айтып, гана
Жумадин мырза, сиз баштап бериңиз. Жыйынтыктайлы. Эми заманыбыз тынч болсун, эл журтубуздун маанайы жарык болсун, дүйнө жүзүндөгү баардык мамлекеттерде тынчтык болсун, бир эле Кыргызстанда эмес. Мына Украинанын согушу бүтөт дегендей бир жакшы үмүттөр пайда болуп, сөздөр айтылып атат. Чындап эле ошол согуш да бүтүп кетсин. Анан бир юморду айтып кетейин. Кубатбек Жусупалиев экебиз Күн автопортретин тартып бүтө элек деген повесттин 21 жашында жазган. Сенин каарманың да 21 жашта экен. Анан жазып бүткөндөн кийин аябай сүйүнгөн да. Мен согуштун ушунчалык жаман нерсе экендигин жеткиликтүү жазып койдум. Эми мындан ары согуш болбойт деп сүйүнгөн да. Андан бери канча согуш болду. Муну атайын айтып атканым, ушу мына Украина согушу акыркысы болуп, мындан ары согуш болбосун, баардык жерде тынччылык болсун, баардык жерде адамдар китеп окусун. Демек ошолор эле согуш бүтүп койгон, согушту бүтүрүп койгон болсун, ошолор акыркы болуп калсын. Андан аркы тирешүү, изденүү жан дүйнөбүздө болсун, өзүбүз менен өзүбүз күрөшөлү, өзүбүздү өзүбүз жеңүүгө аракеттенели. Ага мына багажник дагы сөзсүз жардам берет. Урматтуу кыргызстандыктар, сонун эже Жумадин агай, ошол бүгүн дагы бир абдан сонун убакыт болду дейли, күн болду. Мен ошол баарлашуудан, жандуу баарлашуудан чоң ырахат алдым. Анан баардыгыңыздарга ийгилик каалайм. Ошо бүгүнкү телеберүүнүн соңунда айтаар элем, жогорку ойлорду бекемдеп, бул жерде багажникте ошол баягы баш каармандардын аталышы дагы бекеринен баягындай айтылган эмес. Бул ошол ааламдашууга бир аз мен ондай каймана түрдө айтып берген жерим бар. Ошол жерде кыргыз деген бул Табалды Тиртеев да. Ошол келейген ошол Америка Кошмо Штаттар, Джеймс Картер, Иван Фейтин, Цзиньцзин Тиртеев болуп Кытай бир аз эме болуп кетип атат. Анан Лакшми деген Индия болуп, анан ошондой келейген бул киттердин арасында кичинекей болсо дагы бирок өзү гордый деп коелу, мындай тоолук болуп, мындай ардай болуп, ушундай өзүнүн көкжалы болуп, чындыкты айтып, ар дайым ошол багажникте жатса дагы, мындай ыңгайсыз жерде жатса дагы, өзүн эркин сезип, кысылса сыгылса дагы өзүнүн ошол жер деген эмеде шаарында өзүнүн ордун жоготпой, улутун жоготпой, иденттигин жоготпой, кылымдардан кылымга түбөлүккө жашай берсин деген ниет менен баардыгыңыздарга ошо аманчылык, эсенчилик, кыргыз элине дагы тынччылык кааламак. Багажниктен чыгалы. Багажниктен чыгайлы. Багажникте кысып жүрө бербей. Багажниктен чыгайлы. Чектөөлөрдөн кутулалы. Чыгайлы. Сиздерге да чоң рахмат. Тынч болуңуздар, аман болуңуздар. Мына ушуну менен бүгүнкү көрсөтүүбүздүн аягына чыктык. Аман болуңуздар, кайрадан көрүшкөнчө элибиз тынч болсун.